Саламатсыңар балдар. Адеп сабагы. Бул сабакта 4 түлүк мал деген тема менен таанышабыз. Мал чарбачылык кыргыз элинин байыртадан бери эмгектенип келе жаткан кесиби. Кыргыздар мурда малжан эсенби деп учурашчу. Тоодо жашап, тоодо өскөндүктөн кыргыз баласы илгертеден малжандуу болгон. Ошол себептүү мал киндиктүү эл аталган. 4 түлүк малын алдына салып алып, тээ чыгыштагы Монгол жеринде канча мезгил каратты. Андан ошондой эле жүрүш менен түндүк жакка Эне Сайга угун. Ал дагы тынчтык бербеген жоонун кесепетинен Амудария, Сырдарияларды дагы мекендеген күндөрү болгон. Ошондо дагы 4 түлүгү алдында жүргөн. 4 түлүк бул төө, жылкы, уй, кой эчки. Ар биринин колдоо пири бар. Мисалы, жылкыныкы Камбар ата, койдуку Чолпон ата, төөнүкү Ойсул ата, уйдуку Зеңги баба. Эстеп калабыз балдар. Малдын жашына карай аттары бар. Кулак салып турула. Жылкы кулун 1 жаш болгондо жабагы, 2 жаш тай, 3 жаш кунан, 4 жаш бышты, 5 жаш асый, 6 жаш эки асый. Кой, козу, токту, борук, соолук кой, кунан кой, ирик, дөнөн кой деп аталат. Уй, музоо, торпок, ноопаз, кунаажын, өгүз. Эчкинин аттары улак, чебич, эчки, серке, теке. Төөнүн жашына карай айтылган аттары: бото, тайлак, имген, каймал, нар, буура. Жылкыга ат адам баласынын канаты деп өзгөчө маани беришкен. Минсе унаа, ичсе кымыз, жесе эт. Таптап чапса, байгеге тундурган күлүк болуп, элдин купулуна толуп турган бодомал. Кымызынын дарылыгычы? Койдун асылдыгы айтып болгус. Андан эт, жүн, сүт, көң алынат. Эти, сүтү тамак-аш, жүнүнөн кийгенге кийим даяр. Көңү кышта жылуулук берген отун. Малды дагы асырап карап, кышка ага тоют даярдап, ит куштан сактап, жылуулап короолордо багылат. Бир үй бүлөнү багат деген калетсиз сөз. Сүтүнөн айран, жуурат, каймак, чалап, сүзмө, курут, уй кымыз, сүт, кесме жана башкалар даярдалат. Жылда мал башына баш кошот. Сатсаң акча. Койдун эти менен эчкинин этинин айырмасы чоң. Эчкинин эти көп жагымдуу болбойт. Эчкинин тыбытынан жылуу, жумшак кийимдерди жасап кийишкен. Эсиң кетсе эчки бак дешет элде. Эчки жылына 2 жолу төлдөп жетишет экен. 2 баштан кем төлдөбөйт. Андан көп болушу дагы мүмкүн. 4 түлүк малга элибиз балдарына жасагандай мамиле жасашкан. Силер дагы 4 түлүк малга кам көргүлө. Мал тапкандыкы эмес, баккандыкы деп айтылат. Малдын да малдай түйшүгү бар. Аны багып, кайтарып, семиртип, төлдөтүп туруш керек. 4 түлүктү 5 колдой билүү жана аны асырап көбөйтүү биздин милдетибиз. Төө жөнүндө эмне айтса болот? Анда да эт сейрек болсо дагы төлү бар. Чыгыш календарында 4 түлүктүн баарынын чоңу төө жок. Төө тууралуу мындай уламыш айтылып жүрөт. Төө таарынганда. Жараткан жыл аталыштарын бере баштаганда атын койдургусу келгендер көп болуп, жыл 12 эле болуп калат. Шарт коюлат. Ким эрте туруп күндүн чыкканын көрбөй калса, анын аты коюлбайт деген. Жандуунун бардыгы уктабай күндүн жарык чатышын күтүшөт. Уктап калбагай элем деп төө тайралаңдап, таң аткыча ары-бери басып кирпик көзүн ирмебейт. Чыгыш жактуу улам карап коюп жүрө берет. Чычкан митайымды кылып төөнүн 2 кулагынын ортосуна олтуруп алат.
Батыштагы тоолорго алгач күн нурлары тиери менен ал чыйылдап тигине чыкты деп кыйкырат, батыш жакты көргөзүп. Төө ошентип утулуп, арданып сүйлөбөй коет. Калган жаныбарлар дагы айта калышып тизмеге кирип калышат. Тизменин башында чычкан, ошентип чычкан жылдын башында болуп калган экен. Үйгө тапшырма балдар. Ар ким сүйөт баласын деген текст бар. Ошону окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер.